Момундардын энеси Умму Салама радияллаху анха айтты. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын мындай деп айтып жатканын уктум. Кайсы гана мусулман болбосун, ага кыйынчылык жеткенде ал инна лиллахи ва инна илайхи ражиун. Аллахумма ажирни фи мусибати ва хлуф ли хайран минха. Биз Аллахка таандыкпыз жана биз ага кайтабыз. О Аллах, бул кыйынчылык себептүү мага сооп сыйлыктарды бер. О Аллах, мага жоготкон нерсемден да жакшырагын кайтарып бер деп Аллах буйруган сөздү айткан болсо, анда Аллах ага жоготкон нерсесинен да жакшырагын кайтарып берет деп айтат. Умму Салама радияллаху анханын жубайы Абу Салама радияллаху анху каза болгондо, пайгамбар айткан сөздү Умму Салама эстеп мындай деп айтат. Абу Саламадан мусулмандардын арасынан кимиси жакшыраак болду экен. Анткени ал эң алгачкы Аллахтын элчисин ээрчип хижрат кылган адамдардан эле деп ойлосом да, бирок бул дубаны айта бердим. Ошондо Аллах мага пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламды жубай кылып берди. Андыктан мусулман бир тууган, башыңа кандай гана кыйынчылык келбесин, чын жүрөктөн ушул дубаны айта турган болсоң, анда Аллах сага жоготкон нерсеңден да жакшырагын кайтарып берет.